Медиа 24 YouTube каналына келдик. Бизди суукта үйүштү, мынтип тартып атышат. Ногу чора. Мында өзүнөн кетип жүдөп алган. Gözümde albay kolum tonun otunan, Gödönüm örtçü üşkürüp olturam. Tağdır turat kolum toğa baylanıp, Taştap ketseni bolot dep çocuğa. Arzu bizge azap boldu kaydağı, Nasıl geçim bir söz aytçı jayları. Agay meni özüň eleň azgyrgan, azdırtadan gözlü kısıp yazgırgan. Kalba erçip günde belek kaldırıp, Karındaşta berkeletip naz kılgan. Alan sayın jürgön elim tartınıp, Mayınıma kolun tursaň artılıp. Birge sızdap, jürektegi jarabız, Bizdin dayım, birge düne sanabız. Arzu degen, azap eken tuyganга, Jakyn turup, alys mıntip barabız. Köngülübüz, Tolgon кезде mıngzarga, Beyubakta, Biz gelebiz Gülzarga. Süylör kezden oylanıp, Sol başım solga kıyış aytkan, Uykumdu kepti kurçet, Sögüşök etmey sulp aytkan, Kütpögön жерden güldürüp, Gülböstün deşen ırs aytkan. El jerdep dayım tilegi, El jerdep sokkan jürögü, Ayran süt jaka göçteleň, Araka koyup tünönü. Al darakta nege жалгыз турасың, Su жетпеген курап калган даракта. Өмүр бою кантип окат кыласың. Сиздин аттың? Толокымызын açımagan ay, Karındaştın kavağı açılmagan ay, Kavağından aylandım karındaşım ay, Elde jürgün bürünü sağınasın ay, Jürögünden aylandım karındaşım ay, Elde kütkün bürünü sağınasın ay. Çastык кылба да. Nege? Өзүңө келгенде комузуңду секин чертип туруп, мага келгенде шаштырып эле чертип. Зайрака дейт коюйн. Экошиш болот келесиң. Бул жан мону да бирөөн байлап алайла, анан кийин секире беребиз. Кач. Атыр сүйүнүп алыпсың го? Атыр сүйүнгөн жокмун. Саламатсыздарбы, Медиа 24 YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн өзүңүздөр көргөндөй эле биз айылдан ааламга сүйүүнү даңазалаган бирөөсү болсо шоктук боюнча астына эч кимди салдырбаган, бирөөсү болсо ММА боюнча Азия чемпиону жана ошондой эле сүрөтчү, комузчу, мына ушундай таланттуу жаш жубайлар менен биргеликте баарыбыз маек кылабыз. Андыктан биздин каналдан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Эң биринчи эле мен сиздердин бул идея кандай болуп келип калды сиздерге? Видео тартуу, TikTok тартуу? Идея деле болгон эмес, жөн эле бул негизи эле күндө эле ырдайбыз, ошентип. Анан ошо бир ырдап аткан учурубузду видеого тартып киргизип койгонбуз. Анан жыйынтыгында ушул. Айтсаңыз, Ильяс байке, негизи айыл или тууган уруктар бул алгач чыгып баштаганыңыздарда кандай кабыл алышты? Терс кабыл алган oldu, оң кабыл алган oldu. Анан эң негизгиси бизди ойлондура турган ойдун ээси бул апам да. Апам каршы болгон жок, тескерисинче колдоду. Келин экөө курбу кыздардай эле сүйлөшөт. Эч кандай арасында чек жок, рамка жок. Айтырган айым айтсаңыз,
кайнене менен кантип ошондой, ошонун сырын айтсаңыз, кандай ушундай эне кыздай болуп аябай ынтымактуу экенсиздер? Кандай сыр бар? Эч кандай деле сыр жок эми. Андай болуш үчүн мен эме ошондой болуп жаралыш керек деп ойлойм мен. Жок. Мен өзүм негизи жок. Мен өзүм негизи ойбойуна койбой эле ошондой болуп эле экөөбүз тең эле. Кайненем бирок эме кылат. Келиндей болуш керек деген нерсени бирок бир аз кармайт. Анан мен бирок ал нерсени баары бир четке кагып эле өзүм билген нерсени кыла берем. Анан бирок ал нерсе баары бир эмеге жага берет да, кайненемечи. Сүйүмдүн сүрөттөрү тармалдалып, жашыган жан дүйнөмдү дүрүктүрүп, жайнаган эки көзүң балбыл жанып, талпынып белун сунуп кыт-кыт күлүп, жайнаган эки көзүң балбыл жанып, талпынып колун сунуп кыт-кыт күлүп. Эстелик боло бербейт гүлдүн бары, кыздарга кызылдарын иргеп берем. Сен үчүн сыздап жүрүп ыр жаратып, өзүмдү тереңдиктен издеп келем. Сен үчүн сыздап жүрүп ыр жаратып, өзүмдү тереңдиктен издеп келем. Чыркырап чокту баскан наристеде, чымырап сезимдерим чыдай албай. Сүйүмдүн формуласы өзүң болуп, кыйналдым сени туура чыгара албай. Сүйүмдүн формуласы өзүң болуп, кыйналдым сени туура чыгара албай. Кыйналдым сени туура чыгара албай. Өзүңүздүн кайненеңиз колдойт? Колдойт, анан өзүмдүн атам, апамдар каршы. Анан аларга эмне деп айтып атасыз азыр? Аларга оюнчук укпайм. Алар чалып меме кылат. Токтот дейт. Анан мен күлүп эле отулуп кетем. Анан өзүм билгенди кыла берем. Билгенди кыла берем. Айтсаңыз, Ильяс байке, эрке кыз негизи мурунку берген интервьюларыңыздан көрүп калдым. Эрке огудай мен мисалы эркесин кантип чыдап атасыз? Айтсаңыз. Ал эми баягы тамаша иретинде жазылган бир элге жылмайын тартылайын деген эле пост болчу. Негизи андай кылыктары, эркелиги жада калса жениме тийгени мага рахат тартуулайт. Эгер андай болбосо анда мен мынчалык деңгээлде сүйбөйт элем. Балким токтоо болсо, ошентип келиндин эрежелерин сактаган болсо мен мынчалык сүйбөйт элем. Демек сизди эркелиги менен жүрөгүңүздү багындырып турду, э? Эркелиги, анан эркектиги менен. Эркектиги менен. Казалдын башы армандан ай, кайырчы чалмын сандалган. Бактысыз пендең экемиң го байкасам теңдүү чалдардан. Армандуу болдум көчөдөң адашкан иттей сандалган. Коробка мындай кол кармалган ал. Тыйын салса. Залимден өткөн келиним, зарканам үйгө барганда. Балдарым мага тукуруп да бакырып келин кутуруп, көгөр
көрө түшү берини да көзүнөн жалын учуруп тамагы булуп кум сарып каноосу калып кысылып акылдап айткан сөзү бул тап берип мага жулуду. Айтсаңыздар, Ильяс байке, кантип таанышып калдыңар? Махабат баянынан баштасаңыздар. Биздин сүйүү заманга ылайык болду. Инстаграмдан тааныштык. Мен мунун сүрөтүн көрүп калдым. Баракта отуруп. Сүйүп калдым. Сүйүп калган жокмун, жөн эле жактым. Анан кийин өзү кыз издеп жүргөм да үйлөнгөн. Көрсөм эле сары чилекте бир кыз турат, сары чилекке түшүптүр да. Жаман сулуу кыз да. Сары чачтуу. Чачы узун, келишкен, эми фигура десең жинди. Өзү чактык кыз окшойт деп жазайын деп чечтим. Анан жаздым. Не деп жазсам деп ойлондум. Ыр чыгардым, өчүрүп салдым. Саламдаштым, өчүрүп салдым. Бул кайдыгер эле жаздым да. Бул мага жооп деле кайтарбайт болуш керек деп эле. Жашың канчада деп эле жазып жүрдүм, саламдашпай эле. Бир аз өтпөй эле кайра жооп келди. Базар жок. Жооп келгенде мен кайра жазбагам. Мен жазып койсом будан кайра суроо келди. Сиздики канчада деп. Кызыке колго түштүң го дедим. Анан ошентип сүйлөшүүлөр уланып, мамилебиз жакшы болуп кетти. Анан сиз бат эле макул болдуңузбу? Кандай болуп сразу эле жооп жазып калдыңыз? Мен биринчи күнүнөн эмес сүрөттөрүн көрүп чыктым. Жазганга, жооп жазганга чейинчи. Сүрөттөрүн көрүп, комуз черткенин, ырдагандарын, сүрөт тарткандарын, китептердин жанында түшкөн сүрөттөр бар экен, жана Кыргызстан парк эле ошол. Анан баантип меме кылып сүйлөгөндө дагы башкача жазат эле да. Китептеги сөздөр мененчи. Сөз байлан көрүнүгөнбү? Бол жаным. Анан ошентип жооп жазгам. Эми мен өзүм сөз байлайм. Болду. Демек, билимдүү. Ошондой өзүм билимим жок да ошо. Меникинен деңгээл жогорураак болсун. Билимим жок деп калдыңыз, негизи врачка метке тапшырганмын. Ал жакта толук бүтпөй эле. Бул жакта сонун акчалар чыгып калып ошол жака келе бергем. Бул жакта эмес. Ошол өзгөндө бир жумуш чыгып калып, ошол жака иштегени келе берген акчага кызыгып. Акчага кызыгып. Демек, акчага кызыгып деп калдыңыз. Рекламадан сыр болбосо канча акча таап атасыз? Негизи карасак, аябай эле активсизде жогорку деңгээлде экен да. Рекламадан сон болуп атат. Сон болуп атабы? Ойдогудан да жогору. Айтсаңыз канча болуп атат? Канча болуп атат? Сторизи 3000 сом болуп атыр, лентасы 5000 сом болуп атыр. Өзүнчө ушундай баа коюп атыр. Кайненеңиз менен сүйлөшүп анан баа коюп атасыздар. Жакшы. Айтсаңыз анан эң биринчи жолуккан күнүңөр кандай болду? Эң биринчи жолуккан күн өзгөчө болду. Азыр кандай жүрсөк, ошондой эле. Негизи эреже боюнча баягы келген жигит кызына жолугушууга келгенде уяң болуп, тартынып, өзүнчө бир симпатия көрсөтүп, ошондой болот го. Андай болгон эмес да ол биздин мактан. Мен келтирип элем бастыргам. Ургулап тепкилеп экөөбүз ойноп. Жүдөп келе берет болчу. Постоянно жүдөп. Шлёпка, сүзүлгөн шорталарын кийипчи, анан кийин бир күн өзү жолугушууга чакырып калган. Анан нассага деп мен да жүдөп барганмын. Андан ага чейин өлө сүйлөйт эле да, тили узун болуп, тийишип бир нерселер сүйлөй берет эле. Анан кийин ошондо өзү жолугушууга чакырган барсам, мен жүдөп баргам да, анда барсам бул
кычырап келип алыптыр өзүнчө эле. Анан сүйлөбөйт, оозунан сөз чыкпайт. Таң калганмын, анан уялып эле отурат. Анан сүйүп калгам деп эле. Канча убакыт сүйлөштүңүздөр кыз жигит болуп? 1,5 ай. Уже 2 айдын аягында, 1 ай, 2 ай сүйлөшүп, уже 2 айдын аягында үйлөндүк. Алыс деп үй бүлөңүз каршылыктар болду? Жок, каршылык болгон жок. Мен үй бүлөм каршы болгон жок, мунун апасы каршы болуптур, ошондойбу? Апам каршы болгон жок, эмнеге? Алыс деп айтып аттым деди го. Жок, каршы апам, мен девушкаларыма тиешпейт апам. Кантип колун сурадыңыз? Мен сурагам мунун колун. Жок, Мен максатым белгилүү да бугачы, мен алам деген максатым белгилүү. Повод бербей жүрдү, мен башка жигиттерим бар, эгер жаксаң сага тием деп жүрдү. Бир маалда эле. Мага чалып туруп айтып атпайбы. Азыр, короче, мен атама чалып айтам. Үйүңдөгүлөр даярда, жөнөт деди да. Мен сүйүнгөн, байкуш жүрөгүм балкып кетти. Атасына чалып турбулчу, сразу эле атасына чалып туруп, апасына же чеңе-беңелерине билдирет го кыз деген. Атасына чалып ата мен эргетем деген экен, атасы давай дептир. Анан ошентип мен ата энем бунун ата энесинин үйүнө барды. Соода кызыды, түш эле түш, жок түшпөйм. Көтөр, жок көтөрбөйм. Анан ошентип соодалашып анан кийин той белгиленген. Демек бул жерде айтылган айым чечкиндүү болуп кетиптир да. Айтып атырмын го, эркектиги жагат да. Мындай дейт. Тарс турс, патак. Жакшы. Аксанын кандай экен? Жактыбы? Аксынын эли? Аксынын элин биле элекмин. Аралаша элекмин. Көпчүлүк менен кошуналарды эч ким тааныбайм. Үйдөн эле чыкпайбыз. Мунун досторунун аялдарын эле тааныбай аштарбыз. Үй бүлөңүз тууралуу айтып калдыңыз. Үй бүлөңүз тууралуу айта кетсеңиз. Биздин үй бүлөдө 3 бир тууганбыз. Эң улуусу мен, менден кийин карындашым бар. Эң кичинекейи сиңлим бар. Сизчи? Мен дагы эң улуусумун. Биз 4 бир тууганбыз, 2 кыз, 2 уул. Болгондо дагы кыз бала кылып төрөгөн апам бизди. Демек үйдүн эң улуусусуз. Бирок эмнеге мындай эркесиз? Мен ойлогом сизди эң кичүүсү го депчи. Мен төрөлүп, анан менден кийин беркилер төрөлүп атпайбы? Аларды мен ээрчитип келип атам да, ошого мени эркелетип атышат. Мени көбүрөөк эркелетишет. Кичинекейлерден караганда сиз көбүрөөк эркелейсиз. Мен кайра сиңдиме эркелейм, кадимкидей элечи. Анан апам эркелетпейт, атам эркелетет көбүнчө, ошон да эрк болуп калган окшойм. Достор, биздин маегибиз аяктады. Биз коштошуп атабыз. Эртең бүрсүгүнү жолго чыгабыз. Биздин маегибизди кайсыл каналдан көрөбүз? Медиа 24 YouTube каналынан көрө аласыздар. Барыңыздар, каттаңыздар, астына комментарий жазып, өз ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Жакшы барыңыздар Аксыга, Аксынын элине бизден салам айтып барыңыздар. Рахмат. Биз эми тамактаналы. Пока. Биз дагы коштошолу, урматтуу көрөрмандар. Астына өз ой пикириңизди калтырганды унутпаңыз.